Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Канат Абдуваситович, мен кече интернетте жарандардан сурадым. Канат Абдуваситовичке кандай суроолор болот? Алар мындай суроолорду беришти да. Ожгуда коррупция таптакыр жокпу? Каныбек Абдуваситович. Урматтуу депутаттар, мен Дастан Далабаевичтин суроосуна жооп берип коеюн. Таптакыр жок деп айтууга, кескин түрдө айтууга мүмкүн эмес, бирок деңгээлин бир топ төмөндөттүк, себеби жаңы механизмдерди түзүү менен азайттык. Экинчи суроо. Баллонский система боюнча сиздин оюңуз кандай? Терс нерселер кандай? Пайдалуу нерселер кандай? Азыр билим берүүнүн Болония системасы боюнча иштер, процесс бизде жүрүп атат. Кыргызстанда жогорку билим берүүдө ошол 3 баскычтуу билим берүү, бакалавриат, магистратура жана PhD докторантура өткөн мезгилде биз жашап атабыз. Албетте анын позитивдүү жана негативдүү жагдайлары элде түрдүүчө кабыл алынып атат. Мен негизинен Болония системасын колдойм, себеби жалпы дүйнөлүк тенденцияда барышыбыз керек, бирок өзүбүздүн улуттук билим берүү стандарттарын жана улуттук программаларды сактоо менен барышыбыз керек деп ойлойм. Эми мектеп боюнча сүйлөшөлү. Сиз ата-энелер азыр акчаны төлөп атышат. Фондторго, попечительский советтерге сиз ошону кандай карайсыз? Же биз легализация кылайлыбы, же таптакыр тыюу салайлыбы ошого? Мен бул маселе боюнча көптөн бери ойлонуп жүрөм. Эгерде мамлекеттин мүмкүнчүлүгү болсо, фондтордун баарын токтотуш керек. Эгерде мамлекетте мектептерди колдоого толук мүмкүнчүлүктөр болгондо фондторду жойсо болот. Бирок азыр ата-энелерден өтө чоң нараазычылыктар бар. Фондтордун ишиндеги бүдөмүк иштер жөнүндө менимче ачык айкындуулукту, прозрачностту камсыз кылышыбыз керек деп ойлойм. Ата-энелер, ар бир ата-эне ал акча каяка кетип атат, кандай керектөөлөргө жумшалып атат, ошол өзүнүн баласы үчүн берген акчанын эсеп кысабын так билиш керек. Ошондой механизм түзүшүбүз керек деп ойлойм. Фондторду жоюу боюнча мыйзам долбоорду күтөбүз сизден. Дагы суроо. Мектептеги программаны өзгөртүүлөр болобу же болбойбу? Мектепте сөз түрдө биз оптимизацияга барышыбыз керек деп ойлойм. Албетте окуу программаларында, окуу китептеринде жакшы жака өзгөртүү болот. Өзгөчө окуу китептериндеги мазмун, окуу китептериндеги жалпы деңгээлди биз жогорулатабыз деп ойлойм, сапатты жогорулатабыз деп ойлойм. Мындай жөнөкөй суроода косинус 60 градус барабар канча болот? Мен кыргыз филология боюнча адис, чындыгында мен жөнүндө сураган жокмун да, бизге ушундай мектепте ушундай билимди беришет да. Ушундай билимди беришет. Анын таң каласында мына азыр 120 депутат, министрлер аны жооп бербейт. Кереги баары ушундай билимди бергени. Туура, бизде ошол окуу предметтеринде бир топ артыкпаш жерлер бар. Мүмкүн болушунча биз балдардын жалпы аң сезимине керектүү, дүйнө таануусуна керектүү билим азыктарын беришибиз керек. Бул боюнча биз корректурлор жасайбыз деп ойлойм. Вуздарда кантип сиз коррупцияны жоюйсуз? Вуздарда Ожгуда мисалы сиз айтасыз го, таптакыр коррупция жойгон жокпуз. Эми сиздин кадамдар кандай болот? Биринчи кезекте ошол коррупцияны демонтаждоо боюнча мамлекеттик программа бар. Этап-этабы менен ошол каерде риск болуп аткан болсо, кайсы көрүнүштө же кайсы кырдаалда, ошолордун баарын биз болтурбай туруучу механизмдерди жасашыбыз керек деп ойлойм. Механизмдерди иштебей туруп коррупцияны жоюуга мүмкүн эмес, себеби алба бербе деп эле койсо бул токтоп кала турган нерсе эмес. Баарын аң сезимдүү түрдө коррупциялык тоскоолдуктардын баардыгын акырындап механизмдерди түзүп алуу менен биз барабыз деп ойлойм. Менде дагы сураныч бар да, уже суроо эмес. 22 мектеп деген бар бизде. Атайын мектеп, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар окушат да. Ошону барып келиңизчи, өзүңүз көрүп. 92 жыл мурун курулган.
ушул жерде жаңы мектепти куруш керек да. Мен түшүнүп атам, акча жок, бирок бирдемени кылыш керекпиз дейм. Дастан Далабаевич, 22 мектеп боюнча маселе бар экендигин мен сизден уктум. Сөз барып көрүп, мүмкүн болушунча жардам бергенге аракет кылабыз. Балким эл аралык уюмдар дагы биз жардам сурап, инклюзивдүү билим берүү боюнча өзүнчө бир программалар иштеп чыгабыз деп ойлойм. Себеби бул азыр өтө маанилүү болуп атат. Бизде грант аркылуу 5000 бүтүрүүчүлөргө мындай грант берет. Билесиз аны. Биз давайте кийинки жыл хотя бы IT технология камсыздоо кылбайлыбы? Бербейлиби ошол студенттерге? А то биз ар кандай эмелерге тармак. Ушул максаттуу бюджеттик негизде гранттар боюнча сөз түрдө биз карап чыгабыз. Бул жерде негизден приоритет педагогикалык адистиктерге берилген, жана инженердик адистиктерге. Сиз айткан сунуш бул инженердик адистиктер өзгөчө мына санариптик технологиялар боюнча адистерге биз өтө муктажбыз. Муну карап чыгабыз, Кудай буйрса. Урматтуу Улбатов, урматтуу зам төрага, урматтуу Алтынай Сейитбековна, жаңы келген министрибиз, урматтуу депутаттар, мен кайрылат элем азырчы. Жаңы министрге бул дагы жана контейнерден мектеп окубай калган балдарга коесузбу же койбойсузбу? Кеңеш айыл өкмөтүндө. Ошол көйгөй азыр бизде өтө резонанстуу болуп атат. Сөз түрдө биз буга акыл эстүү барып, Кыргызстанда тандай көрүнүштөр кайра кайталанбаганына аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Мына Алтынай Сейитбековна, ал жерде мына Нарын областында бир мектеп даяр турат. 1-2% калган. Ошого бөлүп берип койгула десек, көчө акими жүрөт, бияка барсам биякта айтат, тияка барсам тиякта айтат дейт. Көрүнгөн жерге кирем, тумшуктан бир коет, кайра кетем деп мага келиптир. Кандай дейсиз ушуну? Камчыбек Жолошбаевич, сиз жана Акталадагы мектепти айтып атасызбы? Ал жерде тилекке каршы жанагы негизги маселелер чечилбептир да, жанагы отопление, жана жылуулук маселеси, туалет маселеси. Ал жерге биз смета түздүк. 20-жылга бүтүрөбүз ал мектепти. Өтө чоң имарат экен. Сиз жанагы белек катары берген чоң рахмат. Бирок чоңураак имарат экен. Анын баарын тең толугу менен ремонттон ичин дагы көрүп чыктык. Ремонт керек экен. Анан ал жерде бир 10-12 миллион сом акча керек деп бүгүн смета түзүп атышат. 20-жылы бүтүрүп балдарды жайгаштырганга аракет кылабыз. Кайра ремонт кыла бересиңер ал жерде. Жок, ал жерде Мен сизге айттым, 10 эле 9 эле класс керек, ошого электрический коюп койгула. Анан бир туалет салып коюш керек. Мына силерде Кайыповтай губернатор кеткен дейсиңерби? Ал жерде азыр Нарын областында бир тоголок көмүр жок, отурушат бардыгычы. А турук көмүргенде кар жаап салды. Мына эртеден бери 2 суу самындык депутат ыйлады кадимкидейчи. Муну кандай дейсиз? Бирде эчтеке жок ал жердечи. Жаңы губернатор өз ишин ошол биринчи күнү кара кеше жанагы сиз айтып аткан 2 разрез боюнча барып ошону аныктайм деген, аны мен азыр айта албайт экенмин кандай жыйынтыкка келишти. Ошо кара кечеден баштайм дегенде негизи эле ошол кышка даярдык боюнча. Ал губернатор деген бир жумада 15 күндө жасачу вскрышная работа эмес алчы. Ал аябай кыйын нерсе, мен муну жакшы билем. Баягы айтат го, жылыган билет күн баркын, жыттаган билет гүл баркын деп. Эми көмүрдү кандай касыш керек мен абдан жакшы билем. Мен айтар сөзүм ошол, ал жерге кар жаап салыптыр. Айттык го эми 10 сантиметр деп. Машиналар түшө албайт, чыга албайт. Кандай кантип бересиңер анчы? Эмчээстин кишисин жиберип, барып жардам берсин аларчы. Мына жаңы министрге айтайын сөзім ушул. Себеби барын кыйратабыз, жайлайбыз, жоготобуз деп атасыңар. Уже жоголуп турган мезгилде. Сизге эми жаңы келдиңиз, урушпайлы, колдоп берели. Ошолордун баарын караңыз. Алтынай Сейитбековна, жана сиз айтып аткан нерселердин баардыгы жанакынча эмес. 2-3 миллион бере тургула, ошо менен иштин баарын баштайлы, бүтүрөлү деп атат. Чоң рахмат көңүл бургандарга.